Урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар, мен сиздерге кайрылып атам. Биз кийинки талаа жумуштарына биз даярдык көрүш керекпиз. Эмне үчүн мен бүгүн сиздерге кайрылып атам? Анткени сиздер байкап атасыңар, климаттын өзгөрүшү болуп атканын байкап атасыңар. Эмдиги жылы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу биз дыйканчылыкты күздөн баштап даярданыш керекпиз. Күздөн баштап. Мына мен сиздерге маалымат айтып коеюн. 1.250.000 гектар биздин жерибиз бар. Анын ичинен 800.000 гектар бул сугат жерибиз бар. 400.000 гектар жерибиз бул кайракы жерибиз бар. Бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз жана фермерлерибиз күздүк талаа жумуштарын жана тоңдурма жумуштарын жана ным топтоо жумуштарын өтө начар. Жумуштар начар. Жакшы көңүл бурбай атат дыйкандар. Урматтуу дыйкандар, мен сиздердин баарыңыздардан суранам. Күздүк талаа жумуштарды бүгүндөн баштап баштагыла, жасагыла. Эртең каар жайт, жамгыр жайт, ошону ным топтоо, тоңдурма жумуштарды жасоо, күздүк талаа жумуштарды эгүү маселесин дагы караш керек. Анткени эртең кокус биздин жаз келгенде ал жерде жамгыры, жаан чачын аз болушу мүмкүн, каарлар жаашы аз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин суу ресурстары дагы мындай дефицитке учурап калышы мүмкүнбүз. Мына бүгүнкү күндө состояниясын карасак, бизде мына сугат жерлер. Сугат жерлерде 62,2 миң гектар жер эле күздүк айдоо иштери жана себүү иштери болуптур. Жана ным топтоо 16 миң гектар эле болуптур. Жалпысынан 800.000 гектардан 78 миң гектар жерди биз күздүк талаа жумуштарды аткарыппыз. Бул 10% жетпеген. Бул өтө аз, урматтуу дыйкандар. Анан кийинки 400 миң гектар жерибиз бар, кайракы. 75 миң гектарга жумуштар болуптур, себилиптир. Бул 18% жумуш аткарыптыр. Бул кайракы жерге өтө аз. Анткени сиздер билесиңер, жазында кайракы жерге эгерде жамгыр жаабай калса, анда кайракы жерден түшүмү аз болот. Ошон үчүн мына кайракы жерге проценттерин көбөйтүш керекпиз. Ным топтоо иштерин жасаш керекпиз. Ал жерде мындай кыртышты кесе турган, кичинекей арык жасай турган, ным топторо турган иш-чаралар бар. Ошону жасаш керек. 400 миң гектарды толугу менен биз мына күздүк талаа жумуштарды аткарыш керекпиз ным топтоо боюнча. Ошон үчүн урматтуу дыйкандар, мен сиздерден суранам. Күздүк талаа жумуштарды, ным топтоо, тоңдурма деген иштерди жасаш керек. Анткени биз эртең кандай климат болот, кандай жаан чачын болот, аны биз билбей атабыз. Аны эми сиздер билесиңер, бул аба ырайынан, анткени биз ошого көз карандыбыз. Ошого сиздерден суранам, ошол кышты жакшы ным топтоп алып, жакшы жумуштарды аткарып алып, кийин жазында бизде мындай жакшы шарттар болуп, жеңилирээк жумуштар болот деп, жана түшүмүбүз дагы мол болот деп айтат элек. Ошон үчүн сиздерге ошол көңүл буруп койгула.